Тугандар, эгерде ушундай козу гриль заказ кылып, туган уруктар, дос жар менен отурабыз десеңер, сөзсүз түрдө Яблочко чайханасына келиңиздер. Өтө сонун, приятный атмосферада отуруп, тапчандарда бут тушунуп, кеңири эс алып кетсеңиздер болот. Тугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз тугандар. Сиздерге дагы бир жагымдуу жаңылык. Метро Серпуховскаяда, кольцевая линияда өтө чоң чайхана ачылды тугандар. 3 этаждан. Ичи көрүп турганыңыздар өтө жаңыдан, интерьери жаңы, ремонту жаңы, таза, чоң чайхана ачылды. Андыктан Яблочко чайханасы менен сиздерди кеңири тааныштырып кетели тугандар. Биринчи эле мына кухнясын көрүп турасыздар. Кухнясы ачык. Ассаламу алейкум усталар. Көрдүңүздөрбү? Тамак ашы сиздердин көз алдыңыздарда болот. Ушул жерде казандары да ушул жерде коюлган. Тандырды көрүп турасыздар. Андан сырткары шашлыктын түрлөрүнү жасашат, мангал бар. Бул жерде самоварлар иштеп турат. 3 штук самовар бар экен. Көрдүңүздөрбү? Приятный кылып, сонун кылып койгон. Кандайсыңар кыздар? Иштер жакшыбы? Мына тугандар айта кетсек, Кыргыздын нукура суулары, шербеттер, султан чай, там, максым, шоро баары бар, кымыздар бар. Андан сырткары бул жерде көпчүлүк биздин катталуучулар биринчи эле баасыны билгиси келет. Мына чайхана Яблочко деп бул жерде менюсу турат тугандар. Мынакей мен сиздерге мындай кыска айта кетейин. Салаттар мисалы 130-дан, 200-дөн, 150-дөн, 90-дукта салаттар бар экен. Биринчи тамактар 210, 260, 290, 270 чөнтөк бап тамактар көрдүңүздөр. Кадимки эле халал, азиатская кухня мына. Экинчи тамактардан айта кетсек, гуляштар мисалы 250, 250, 360 160-тык тамактар бар экен. Андыктан чөнтөк бап эле. Негизи биздин чөнтөккө ылайык. Андан сырткары мына менюну көрсөтө кетели. Доставка иштейт дейт. Тугандар тамакты ушул тамактар толугу менен заказ кылсаңыздар болот. Жеткирүү кызматтары иштейт. Өзгөчө айта кетчү нерсе мына чоң компанияларга козу грилге заказ алабыз дейт. Примерно 4 сааттын ичинде чыгат дейт. 12-15 килограммдык 1300 акция болуп атыптыр. 22 килограммга чейин 1800. Андыктан козу грилди заказ кылып, ушул жерге келип, кеңири сиздерге парковкаларда көрсөттүк, кеңири келип отуруп, азыр кабиналарда кеңири көрсөтөбүз. Өтө сонун кабиналар бар. Ошолорду көрсөтө кетебиз. Заказ берсеңиздер болот тугандар. Анан бул жерде мына өзгөчө башка чайханаларда жок нерсени көрсөтө кетели. Натуральный вареньялардан чай жасайт экен. Ушул чайлар боюнча биз азыр Айжамалдан сурай кетсек. Биз чай жасайбыз модан клубника, и мондан мандарин, фруктовый чайлар жасайбыз. Аябай дамдуу чайларыбыз. Көрдүңүздөр мына натуральный вареньядан чай жасап, келип отуруп, ысыкта маза кылып дем алып кетсеңиздер болот экен тугандар. Мына тугандар сиздерге метродон чыккан жерде да көрсөтө кетели анда. Яблочко чайханасына тугандар. Учурда биз Серпуховская метросунун экинчи выходтан чыктык мына. Тугандар, бул Серпуховская метросунун экинчи выходу. Бул жагында 3-чү выход. Көрүп турган 3-чү выход Серпуховская метросу. Андан сырткары тугандар. Баарыбызга белгилүү болгон Добрынская метросунан келиш үчүн
Ушул домдун аягында жашыл здание, вкусная точка. Ошол жерден метродон чыгып ошол повороттон бурулуп кетсеңиздер болот. Ушул жол. Келесиздер метродон оозунда эле. Мына чыгып эле 1 минут бассаңыздар, чайнектин сүрөтү бар, яблочко деген белгини көрөсүздөр. Андан сырткары машина менен келүүчүлөргө айта кетсек, туугандар. Мына туугандар көргөн жерде парковкалар бар, городская парковка. Кыргыз номер, армян номерлер келе берет мына. Чайхана яблочко деп турат. Белгилер көрүнүп турат мынеке. Серпуховская улица 21. Мынеке. Бул жагы 23. Өкөнүн ортосунан кирип кетесиздер. Андан сырткары өзүнүн дагы парковкасы бар мынеке. Чакан парковка. Бесплатно келип, коюп, машиналарды коюп, кеңири дем алып кетсеңиздер болот. Чайханабыз ушул. Чайхана яблочко деп көрүнүп турат мынеке туугандар. Анда ичин дагы бир катар көрсөтө кетели. Туугандар, чайхана яблочко жөнүндө өзгөчө айта кетели. Биринчиден халал, экинчиден бул яблочко чайханасы учурда экинчи филиал, биринчи главный филиалы, главный чайхана метро Братиславскаяда жайгашкан. Андан сырткары бул негизги бул сеть чайханалар мурдагы Ош чайханасынын жаңы ачылган версиясы. Мурда Ош деп Коломенская чайханасында иштейт эле, азыр Братиславскаяда биринчи чайхана, бул Серпуховскаяда уже экинчи чайхана ачылыптыр. Демек бул чайхана күндөн күнгө сеть болуп чоңоюп атат. Андыктан чайхананын ички көрүнүшү менен толугу менен Айжамал менен таанышып чыгалы. Куш келипсиздер. Биздин чайхана яблочкого куш келипсиздер. Сиздер менен тааныштырып, бул зал биздин биринчи этажыбыз. Бул жакта өйдө да экинчи этажыбыз бар. Астында биринчи этаж 0 деп койсок деле болор. Подвалы. Ооба, подвалыбыз бар. Бул жерде бир 4 орунлуктан болгон общий бириге 80-90 адам бата турган места орунлуктарыбыз бар. Ремонттору жаңы, дивандары жаңы, столдору бүт бары жаңы ремонттолгон, таза. Мына туугандар, өзүңүздөр да көрүп турасыздар, мына бардык отургучтары жаңы экен. Мына состояниясы жаңы, столдору дагы жаңы, таза, тыкан. Ремонтун өзүңүздөр көрүп, жаңы ремонттон өткөн. Өзгөчө люстраларды коюп коюптур, мынеке. Учурда көрсөңүздөр, мына өтө чоң вытяжка менен жана кондиционерлер иштейт. Кондиционерлер иштеп турат. Жайдын күнүндө салкын адамдарга мындай удобно болуш өтө үчүн. салкын экен ичи. Кабиналарыбыз менен көрсөтүп этип койсом, ал жерде 6-7 орундан болгон общий 7 эме бар, ачык кабинабыз бар. Ушундай ачык кабинадан 7 кабина бар экен. Туугандар, мынеке. Көрдүңүздөрбү? Тамаздар Ал жакта дагы 5 орунлуктарын, ал жакта 10 адам, 10 кишилик орунлуктар бар. Көп тамактары жакшы, таттуу. Тамактары таттуу, кухня азиатская. Буйруса жакында турецкая кухняны кошобуз деп атат. Ошо ачык кабиналар көрсөттүк. Мен сиздерде эми экинчи этаж менен дагы бир көрсөтүп койсом, Анда экинчи этажда көрө кетели туугандар. Ичи чындыгында да салкын экен, мына кондиционерлер жакшы иштейт экен. Өзгөчө айта кетчү нерсе, мына кухнясын көрдүңүздөр, ачык кухня, мындай жер өтө аз. Экинчи этажды көрөлү. Экинчи этажды мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Биздин эми мына чоң кабинабыздан тааныштырып өтсөк, бул боз кыргыз үйгө окшолуп атайын. Боз үйдүн формасы экен, Ооба, формасында болгон. Кирип көрсөтөйүн. Бул эми дагы жасалгосу бүт элек аягына чейин чейин бүтсө жакшына болот. 30-40 адамга ылайык орундуктар. Анан отурат экен туугандар, мына тапчан экен. Кадимкиде бутту сунуп кыргыз үйдө отурганда, жайлоодо отурганда кеңири отурат экенсиздер. Мынаны уже жасап коюшуптур кыргыз үйдөй кылып. Буюрса мына жасалгалар баягы кыргыздын нукура буюмдарын эми коебуз дейт. Кыргыз үйдөгүдөй толугу менен интерьер жасалат дейт мына. Андан кийинки кабина. Сиздерди дагы тааныштырып, бул жер биздин намазканабыз. Бизде жумушчулар, поварлар бүт баары намаз окуйт.
намаз окуп тамак. Атайын намазхана экен. Туугандар мына көрдүңөрбү? Отдельный намазханасы бар экен. Бул жер дагы 10дон, 15ден, 12ден бата турган орунтуктар эме, кабиналарыбыз. Өтө сонун. Кабиналар жаңы болуптур, туугандар. Ремонту жаңы экен, төшөктөрү жаңы, ичи өтө таза экен. Мына дорожкаларды жайып коюптур мына. Кеңири бала чака менен келип ойносоңуздар болот. Бала чакалар менен, достор менен, коллективдер. Бул жерде биздин дагы кыргыз үйдөн кийинки эле бир 40-50дөй көрсөтүп коем. 40-50дөй бата. Чоң кабина экен, Эң чоң кабина. Дагы бир чоң кабинасы экен. Адамдар бир 40-50дөй отурса болот бул жерде. Кеңири салкын консьержерлер иштейт. Бул деле ошол максимум 14-15 10 адамдык орындуктар эме. Кабиналары көп экен, туугандар. Мына туган урук достор менен келип отурсаңыз болот экен. Баары жаңы болгон, паластарыбыз, төшөктөрүбүз бүт баары жаңы алынып, жаңы эме болгон. Ичи жарык экен мына. Үстүнөн көрүнүп турат асман. Анча-мынча жамгырда келсеңиздер сонун. Мына жамгыр астында отуруп эс алып кетет экенсиздер. Мына тапчандары бар экен, бутту сунуп отурасыздар, туугандар. Биздин 3-чү кабинабыз мо. Буга бир максимум 20-25 адам батат буга деле. Бул орто кабина экен, а? Ооба, орто кабина. Таза жаккан. Жакта ачык кабиналарыбыз бар. Мына көрдүңүздөрбү, андан сырткары мына залдын ортосунда дагы бөлүп, отдельный мындай ачык отурган адамдар үчүн мына. Балдары менен келгендерге, достор. Үй бүлөлөргө экен. Үй бүлөлөр, ооба. Тапчандары бар экен. Неке туугандар. Аш буйрусаңыздар, козу кирил, тамак, тамактар, бүт бардыгы бар. Жакында турецкий тамактарыбыз да чыгат. Пирожок, таттуулар. Ошолорду заказ берсеңиздер болот экен. Мына бул жерге балдарды кое берсеңиздер, ойноп кетет экен. Мына атайын балдарга ылайык таштырып, паластарды салып коюптур мынеке. Туугандар, мына өзгөчө дагы бир көрсөтө кетем. Мына кичинекей аянча бар экен, андан сырткары мына өтө чоң. Бир 10-15 бала кеңир ойной турган аянча бар экен. Көрдүңүздөр, атайын бул жаш балдар үчүн аянча кылышкан да. Келип, мисалы үй бүлөңүздөр менен келип, бала чака менен келип отурсаңыздар, ойноп ушул жерде оюнчуктарды коюп койсо болот экен. Кеңир ойноп кетет экен. Туугандар, мына залды көрүп турасыздар. Залдын потологу ачык. Эгерде жаан-чачын болсо, мындай жамгырдын астында отургандай болот. Бул жерге атайын мына светтерди гүлдөп коюп койгон чөптөрү менен сонун көрүнөт. Бул ортоңку зал. Андан сырткары бардык кабиналардын баарында өзүңүздөр көрдүңүздөр, айнектери бар, асманга карап турат. Андыктан өзгөчө бир атмосфераны берет. Айрыкча жамгыр жааганда, жамгыр астында отурганда өзгөчө бир эс алып кетесиздер. Бул биздин подвалыбыз. Подвалды көрөлү анда, туугандар. Көрөлү. Банкетный залыбыз. Ошо киргенде эле сол оң жактан түшөбүз, могу жака. Чайханага киргенде оңго бурулат экенбиз, подвалга түшөт экенбиз. Кирер. Сиздерге көрсөтүп кетейин бул жерде. Бул биздин банкетный залыбыз. Куран окутуу, тойлор, кичик тойлор, жентек тойлор, жана башка чоң отуруштарды, айыл отуруш, дос отуруш, эми кандай болсо да 100-150 адам орындуктар бар. 100-150 адам батат да могу жергечи. Өткөрүлсө болот. Алдың ала телефон кылып заказ берип койсолор болот. Демек, туугандар, мына көрүп турганыңыздар чисто банкетный зал экен. Мына отургучтарды коюп коюптур. Ушул сиздин өзүңүздүн иш чараңызга карап отургучтарды түздөп, ары бери жылдырып берет экен. Бир 100дөн ашык 120-150 адамга чейин отургуч кылып беребиз дейт. Андан сырткары ошол кичине иш чараларыңыздар болсо, Куран окутуу, жентек той, сүннөт той, туулган күн, баягыдай айылдык чогулуштарга келип заказ берсеңиздер болот экен демек. Мына, ичине дагы бир көрсөтө кетели. Жакшы кылып, эме кылып жөнөтөбүз. Бул жактында ремонту жаңы болгон. Көрдүңүздөр, туугандар. Кондиционер иштеп турат. Ичи мындай приятный, жакшы атмосфера экен. Көрдүңүздөрбү? Музыкалары бар, музыка коюп беребиз. Музыкальный аппараттар бар, Бар, жок бар. Мына, туугандар, демек, сиздерди эгерде ошондой иш чараларды кыла турган болсоңуздар, ушул банкетный залда дагы күтөбүз. Андыктан жалпыңыздарды
Яблочко чайханасынан күтөбүз туугандар. Метродан чыкканда 1 эле мүнөт, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Келип, даамдан сызып, тамактанып, биздин улуттук тамактардан жеп, дос үй бүлөңүздөр менен эс алып кетсеңиздер болот.